Эми 1877 жылы бул Жалалидин деген бир табыпчы келип Шорбулакка элдерди дарылай баштаган да. Ошонун атын көп айтып анан Жалал абад деп атылып калган. Бул биринчи варианты. Азыр тарыхчыбыз келди, бир 2-3 вариантты айтып кетти да. Эми биздин тарыхчыларыбыз деле, илимпоздорубуз деле бир тарыхый фактыларга эч качан таянган эмес да. Булар жөн эле уламыштарды эле айтып, өздөрү деле аны моюндап келечет да. Анан биз Жалал абад шаарынын бүгүнкү күндө өзгөрүүсү, архитектуралык көрүнүштөрү, мына өсүп өнүгүшүндө бул элдин дагы мындай суроо талабы болду да. Жалал абад шаарынын атын өзгөртүп бергиле дегенчи. Бул бүгүн эле же кече эле өзгөртүү боюнча сунуш түшкөн жок да. Буга чейин дагы эл тарабынан ушундай сунуштар түшүп келаткан да. Ошол сунушту биз эмнеге сунуштабайбыз, элдин үнүн биз жеткиришибиз керек да деген ниетте мына шаардык кеңештин депутаттарына сунушту бердик. Депутаттар деле мына суроо жооп өтө деле болгон жок, себеби тарыхчыны чакырганбыз, тарыхчы баардыгын айтып берди да. Эми Жалал абад областы Манас шаары болуп өзгөрүп калса, дагы бир жакшы мындай ниетте, жакшы атты биздин шаарыбыз көтөрүп жүрөт деген ойдомун да.